Ошондой эле сиз тармактык маркетинг компаниясын тандап атканда сөзсүз түрдө продукцияга көңүл бурасыздар, туурабы? Көпчүлүк адамдар продукциясына көңүл бурганда мага жагат, жакпайт, мен ушул менен иштегим келет, ушул продукция менен иштегим келбейт деген көз карашта карашат. Бирок чынында карап көрсөк, бизнесмендердин көпчүлүгү мага жагат, жакпайт эмес, көпчүлүк учурда элге жагабы, жакпайбы, канчалык кардардын саны көп болот, канчалык ошол бизнестеги кардарлар кайра келип турат ошол продукцияны алганда. Ошого көп көңүл бурушат да. Биздин тармактык маркетинг бизнесибизде деле дал ошол мыйзам иштейт да. Ошол себептен сиз караганда ошол продукцияны адамдар, сиздин тааныштарыңыз, тааныштарыңыздын тааныштары, туугандарыңыз, коллегаларыңыз, деги эле башка дүкөн, базарлардан ошого окшогон продукцияларды, сиз сунуш кылган продукцияларды ушул баада, ошого жакын баада алып атышабы, алышпайбы, карап көрүңүз. Эгерде алып атышкан болсо, демек сиз дагы сунуш кылсаңыз ошол продукцияны алып көрүүгө шанс көбүрөөк болот. Ал эми эгерде сиз сунуш кылган продукцияны адамдар чыныгы жашоодо, кадимки жашоодо албаса, сиз сунуш кылганда макул деп коюп гана алса, же болбосо бизнеске кошулуш үчүн гана алса, анда ал бизнестин келечеги жок, ал бизнестин өмүрү кыска болуп калат да. Же ал бизнес финансылык пирамидага окшоп калат. Демек ал бизнестеги продукция элге керек эмес. Көпчүлүк учурда сизге айтышы мүмкүн, биз бизнесте продукция сатпайбыз деп айтышы мүмкүн. Кээ бир тармактык маркетинг компаниялар ушундай айтат. Бирок кандай бизнес болбосун, сатуусуз бизнес жок да. Мисалы үчүн сиз дүкөн ачтыңыз, ал жерде эч нерсе сатпасаңыз, жөн гана адамдар, клиенттер келген үчүн бизге акча түшөт десеңиз, бул эми болбогор нерсе, туурабы? Болбогор сөз да. Сизге дагы ошондой сөздү айтса, анда ойлонуп көрүңүз да. Бул чындап эле сиз убактыңызды бөлө турган, келечекте пайда көрө турган, келечекте сиз 5 жыл, 10 жыл үзүрүн көрө турган бизнеспи? Же 1 ай, 2 ай, же жарым жылда жабылып кала турган бизнеспи? Элестетиңиз, сиз көптөгөн тааныштарды, адамдарды чакырып келдиңиз ошол компанияга, ал компания эртең келечеги жок болсо, кандай абалда каласыз, туурабы? Сиз жалганчыга окшоп каласыз. Ошол себептен мүмкүн болсо туура тандаган аракет кылышыңыз керек экен. Демек сиз тандап атканда эмнеге көңүл бурат экенсиз? Мүмкүн болушунча ошого окшогон продукцияларды сиздин тааныштарыңыз, коллегаларыңыз, туугандарыңыз башка жерден болсо дагы алып аткан болсо, демек сиз жана сиздин артыңыздан келген адамдар ошол продукцияга кардар табуу оңой болот. Ошол себептен сиздин бизнесиңиз туруктуу болот. Демек сиздин бизнесиңизде оборот болуп турат. Демек сизге туруктуу киреше түшүп турат экен да. Ошол себептен буга чоң көңүл буруңуз. Анан ошондой эле мүмкүн болсо, элге түшүнүктүү продукция болсо жакшы болот. Жана айтып кеттик, дубликация деп, сиздин артыңыздан келген адамдар ошол продукция жөнүндө оңой түшүндүрө алса, 5-6 сөз менен 5-10 мүнөттүн ичинде түшүндүрө алса, демек ал продукцияга кардар көп болот жана ал продукцияны сунуш кылган адамдар көп болот. Кошумча иштейм дегендер, мисалы үчүн. Эми көбүнчө биздин бизнесте баары тең эле мен чоң акча табам деп келет, бирок келечекте барып кошумча акча тапканы калып калышат да. Себеби баарынын эле чыдамы жете бербейт. Жарым жыл ичи такай иштеп, $1000, $2000 чыгыш үчүн такай иштеп, азыр бекер иштөөгө даярмын дегендердин саны аз болот да. Көпчүлүк адамдар келечекте кошумча гана иштеп калышат же кардар болуп калышат да. Анан ошолордун алган несебенен сизге бизнесиңизден акча түшүп турат. Ошол себептен биз ушуга көңүл бурушубуз керек экен да. Анан ошондой эле айтып атабыз, кандай болгондо түшүнүктүү. Мисалга алып кетсек, мисалы үчүн айталы нанодисктер саткан бир компания, мен атын айтпай эле коеюн, нанодисктер моюнга тагып алса, чарчабайт, моюнга тагып алса, телефондун радиациясынан сактайт жана башка деген диск саткан. Ошону түшүндүрүп, ошону далилдеп бериш үчүн өтө кыйын болгон. Андан тышкары ал продукциянын баасы $600, кийин $800 болгон. Эми элестетиңиз, $600 түшүнүксүз продукцияны алганда ал адам кандай абалда болот? Мага керекпи, керек эмеспи деген абалда болот экен да. Ушундай абалда болгондо оборот жакшы болбой калат, киреше жакшы түшпөй калат, туруксуз болуп калат жана сиздин бизнесиңиздин келечеги белгисиз болуп калат. Өмүрү кыска болуп калат экен да. Ошол себептен сиз мүмкүн болсо андай компаниялар менен байланышпаган аракет кылыңыз. Андан көрө түшүнүктүү продукциялар. Түшүнүктүү продукция дегенибиз, мисалы үчүн шампунь жөнүндө түшүндүрүү үчүн бирөөдү үйрөтүшүн да кереги жок, болгону ушул шампуньдун, ушул компаниянын шампуньдун кээ бир артыкчылыктарын гана үйрөтүп коет экенбиз. Ошону үйрөтүп койсок, ал айтып бере алат. Помаданы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн айталы, же идиш жугуч каражаттар. Түшүндүрүш үчүн эмнеге керек экенин түшүндүрүшүн да кереги жок, Адамдар эмнеге керек экенин билишет. Кээ бир компаниялардын продукциялары бар, эмнеге керек түшүндүрүшүбүз керек, эмнеге ичиш керек, эмнеге жеш керек, эмнеге колдонуш керек, ошонун баарын түшүндүрүш керек. Анан мындайча айтканда 2 категорияга бөлүп койсок болот: керек жана алгым келет деген. Алгым келет деген бул продукциялар кандай? Кааласам алам, каалабасам албайм. Макул алайын деп калсам алып калам. Көңүлүмө жагып калса, сен жакшы сүйлөп калсаң алып калам деген продукцияларга кардар табуу кыйын болот. Демек, ал компаниянын обороту жакшы боло бербейт, анда-санда болуп турат. Ошол себептен киреше өйдө төмөн болуп турат. Жана андай компанияда иштесеңиз, сиз финансылык пирамидага чакырганга окшоп каласыз. Сиздин артыңыздан келген адамдар финансылык пирамидада иштегендей болушат. Жаңы адам катталганда гана акча түшөт экен дагы, башка убакта акча түшпөйт. Ал эми эгерде сиз иштешип аткан компаниянын продукциясы элге керек болсо, ансыз деле керек болуп атат, ансыз деле алам деген продукция болсо, анда ал компаниянын продукциясын адамдар тынбай алып турат.
карабайт ал азыркы учурда маанайы барбы жокпу карабайт экен да. Макул анан сиз деле алсам болуптур, сиздики деле жакшы окшойт, бир көрөйүнчү дейт. Колдонуп көргөндөн кийин анан жакшы экен, мен дүкөнгө барып отурбай, сиз мага көтөрүп келет экенсиз, же дүкөнгө барып отурбай, силер мага алып келип берет экенсиңер, ошонусу менен жакты жумушума деп ала беришет экен, кошумча иштеп. Же болбосо, ооба мен итак эле алсам, мен интернеттен заказ кылып алсам, сонун экен. Идиш жугушун деле алсам, мунусун деле алсам, мунусу деле мен итак эле алып жүрөм. Силердики деле жакшы экен, заказ берип койсоң келип калат экен, кыдырып барып отурбай деп заказ кылып коюп, өзү офистен келип алып кетсе болот экен. Мына ушуга окшогон варианттар болсо, сиз иштешкен компанияда сиздин бизнесиңизде киреше дайым туруктуу болуп турат. Жана ошондой эле артыңыздан келген адамдар дагы кардар оңой табат, адамдарды оңой каттайт жана оборот жасап турат. Ошол себептен алар кетип калбастан ушул бизнеске ишеничи болот дагы, адамдарды оңой чакырат экен. Ошол себептен ушул параметрге дагы ушул көз караш менен көңүл буруңуз.